эл аралык конгресстин катышуучулары Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде илим, инновациялар жана академиялык жетишкендик аттуу эл аралык конгресс ийгиликтүү жыйынтыкталды. Иш-чарага Азия жана Европа өлкөлөрүнөн келген белгилүү окумуштуулар, ректорлор, профессорлор жана жаш изилдөөчүлөр катышып, заманбап илимдин актуалдуу маселелерин талкуулашты. От имени Кыргызско-Узбекского международного университета и от своего имени лично. Конгресстин салтанаттуу ачылышында университеттин ректорунун милдетин аткаруучу, философия илимдеринин доктору, профессор Айда Балтабаева сөз сүйлөп, окуу жайдын илимий жетишкендиктерине токтолду. Ал эми Өзбекстандан келген өкүлдөр эл аралык академиялык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанисин белгилешти. Ushbu kongressda hamkasblarimiz bilan zamonaviy ilm-fan istiqbollarini muhokama qilish biz uchun katta sharafdir. Пленардык отурумда жасалма интеллект, жашыл энергетика жана билим берүүнүн санариптештирүү боюнча бир катар маанилүү баяндамалар жасалды. Өзгөчө жасалма интеллекттин илимдеги ролу жана анын билим берүү системасына тийгизген таасири кеңири талкууланды. Qirg'iz-O'zbek universitetida o'tkazilayotgan kongressda Toshkent amaliy fanlar universiteti bilan hamkorlikda tashkil etildi. Juda yuqori saviyada va mana xorijdan dokladlar, juda qiziqarli dokladlar, ya'ni ma'ruzalar bo'lib turibdi. Shu ma'ruzalarda men ham o'zimni ma'ruzam bilan qatnashdim. Ya'ni kelajakda Markaziy Osiyoda yashil energetika, zelen energetikani o'rni va uni rivojlantirish tendensiyalari bo'yicha doklad qildim. Bu asosan albatta elektronika sohasi, yarim o'tkazgichlar sohasi bilan bog'langandir. Anam janagı jegilip kaldım, attan kulap düştüm devetken. Андан соң конгресс 6 негизги багыт боюнча секциялык иштер менен уланды. Инженердик технологиялардан тартып миграциялык процесстер, STEM билим берүү жана улуттук баалуулуктарды сактоо маселелерине чейин 100дөн ашык илимий эмгек талкууланып, сунуштар айтылды. Бардыгы да ушул сиз айткан ушул мыйзамдык кызматтык кылмыштар менен ушул коррупцияга да башкаларга туш келип калып атат. Негизги биздин партнерубуз, өнөктөшүбүз Москва шаарында жайгашкан статус ишканасы. Булар ушул бир нече журналдар менен иштейт. Бул журналдар Scopus системасында индексация болот. Значит, бунда бүгүн меймандар Ташкент прикладдык университетинен келип катышты. Илимий иштер боюнча проректору, окуу иштер боюнча проректору, андан кийин Казакстандан катышты, Өзбекстандан, башка вуздардан. Ошентип эл аралык деген статуска бул конгресс чындап эле жетти. Андан башка онлайн түрүндө Москвадан баяндамаларды уктук. Кийинки этап биз ушул баяндамалар негизинде макалаларды илимий конгресстин материалдары деп ушул Scopus'та индексация боло турган публикация чыгаруу. Резолюцияда будан нары ушул жерде топтолгон эксперттер, илимпоздор дайым тыгыз катташууда болушарын сүйлөштүк. Андан башка биздин университетке ушул жыл сайын конференцияга келип турушун сунуштадык. Ошентип эл аралык университетинде бүгүн жемиштүү конференция болуп өттү. Кудай буйрса, ушундай конференцияларды университет мындан нары дагы уюштуруп бара берет. Против, воздержавшихся нету. Единогласно принимаем эту резолюцию. Конгресстин жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынып, илим менен өндүрүштүн байланышын күчөтүү жана жогорку окуу жайларда жасалма интеллекттин коопсуз пайдалануу боюнча биргелешкен жол картасын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Иш-чаранын соңунда активдүү катышуучулар эл аралык үлгүдөгү сертификаттар менен сыйланып, мыкты илимий макалалар эл аралык журналдарга жана Scopus базасындагы басылмаларга сунушталды. Кымбаттуу жамаат, Эл аралык деңгээлде өткөн бул конгресс илимий кызматташтыкты кеңейтүүгө жана жаңы инновациялык идеяларды ишке ашырууга багытталган маанилүү аянтча болуп калды. Сүйөрбек Таштемиров, Айбек Үсөнуулу, Достук телестудиясы.